Кыргыз тил сабагы 4-класстар үчүн. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабактын лексикалык темасы күз мезгили, а грамматикалык тема этиштин терс формасы, ба мүчөсү. Бүгүнкү сабакта сүрөттөр боюнча сүйлөшөбүз. Этиштин терс формасы ба мүчөсү менен жакындан таанышабыз, көнүгүүлөрдү иштейбиз, көркөм окуйбуз. Анда эмесе балдар, адаттагыдай эле жаңы сөздөрдү сөздүк дептериңерге жазып алгыла. Булуттар, береке, түшүм, кургак, үзөбүз. Дагы бир жолу чогуу кайталайлы. Булуттар, береке, түшүм, кургак, үзөбүз. Балдар, кайсы мезгил келди? Сүрөттү карагылачы. Ооба. Алтын түскө боелгон күз мезгили келди. Карагылачы жалбырактардын кооздугун балдар. Айлананы карагылачы. Күз мезгили силерге жагабы? Күз мезгили кандай? Ойлонгулачы. Канаттуулар кайда учуп кетип жатат? Туура. Канаттуулар жылуу жактарга учуп кетип жатышат. Күзүндө биз эмне кылабыз? Быйыл түшүм кандай болду? Күзүндө биз түшүм жыйнайбыз. Быйыл түшүм мол болду, же болбосо көп болду. Эми балдар, күз мезгили тууралуу текстти окуйлу. Текст китебиңердин 34-бетинде. Мени менен чогуу окугула. Күз мезгили. Мына күз да келди. Жалбырактар саргайып түшө баштады. Жерде кургак жалбырактар жатат. Күн да салкын болуп калды. Асманда булуттар. Канаттуулар жылуу жактарга учуп кетип жатышат. Айылда жумуш көп. Дем алыш күндөрү калыкпай кеме жардам беребиз. Жашылчаларды жыйнайбыз, жемиштерди үзөбүз. Картөшкө, сабиз, пияз, алмурут, алманын түшүмү абдан жакшы болду. Күз береке. Жакында мектепте да түшүм майрамы болот. Силерге текст жактыбы балдар? Текстти түшүндүңөрбү? Демек текстте күз мезгили жөнүндө айтылып атат, Жалбырактардын саргайгандыгы, алардын түшө баштаганы, күн болсо салкын болуп калгандыгы айтылып атат. Канаттуулар жылуу жактарга учуп кетип жатышат. Айылда болсо жумуш көп экен балдар. Дем алыш күндөрү калыкпай кеме жардам берем дейт. Ал эми жашылчаларды кантип жардам берет экен? Жашылчаларды жыйнайт экен, жемиштерди үзөт экен, картөшкө, сабиздерди, пияз, алмурут баарынын түшүмү жакшы болуптур. Демек ошон үчүн биз күздү берекелүү деп айтат экенбиз. Ошол эле учурда мектепте да түшүм майрам болот экен балдар. Эми кийинки көнүгүүнү иштейли. Муну ооз эки иштейбиз. Күзүндө картөшкөнү үзөбүз. Туурабы? Картөшкөнү биз үзөбүзбү? Жок, албетте туура эмес. Картөшкөнү биз казабыз. Агайуу жылуу жакта жашайт. Агайуу жылуу жакта жашайбы балдар? Албетте жок. Байкем мол түшүм алды. Бул сүйлөм туурабы? Туура. Күзүндө багдарактар бүчүр алды. Күзүндө багдарактар бүчүр алабы? Албетте жок. Бул жазында болот. Канаттуулар жылуу жактарга учуп кетишти. Туура. Жазында күн сууп, жаан-чачын көп болот. Туура. Күн бүркөк, асманда кара булут. Бул сүйлөм дагы туура экен балдарым. Эмесе кийинки грамматикалык темабызга өтөлү.
Грамматикалык темабыз этиштин терс формасы ба мүчөсү деп аталат. Этиштин терс формасы оңгуга ба мүчөсү уланганда жасалат. Демек, отрицательная форма глагола образуется с помощью суффикса «ба», который присоединяется к корню. Мисалы: барба, ачпа, койбо, келбе, кетпе, бөлбө, күтпө, коркпо. Ушул эле жерде демек сөздүн оңгусу этиш сөз болот экен. Бар этише. Ага ба мүчөсүн уласак, этиштин терс формасы жазылып атат. Барба. Ач. Бул да этиш сөз. Ачпа. Демек бул этиштин терс формасы болуп калды. Ба мүчөсү төмөнкүдөй болуп өзгөрөт балдар. Суффикс ба изменяется так: ба, бо, бе, бө, па, по, пе, пө. Эми дептериңерди ачып, бүгүнкү числону жазгыла. Бүгүн 19 октябрь, класс иши, күнгө дүйшөмбү. Анан биздин лексикалык темабыз күз мезгили, грамматикалык темабыз этиштин терс формасы, ба мүчөсү. Эми балдар, төмөнкү сөз айкаштарга көңүлүңөрдү бургула. Сөз айкаштарын биринчи окугула. Анын этиштин терс формасында жасап дептерибизге жазабыз. Мисалы: жүзүмдү теребиз. Этиштин терс формасы кандай болот? Жүзүмдү тербейбиз. Жалкоо болом. Терс формада кантип айтабыз? Жалкоо болбойм. Бул көнүгүүнүн калганын өзүңөр иштейсиңер. Эми үйгө тапшырма балдар. Сүрөт боюнча кыска аңгеме түзүү сүрөттү көрүп турасыңар. 5-6 сүйлөм менен кыскача аңгеме түзгүлө дагы. Анан экинчи тапшырма бат айтманы жаттагыла. Апам алмадан 3'tү үздү, алмуруттан 3'tү үздү. Жетпегенин күбүсү жерге баары түз түштү. Эми батыраак айтып көрөлү. Апам алмадан 3'tү үздү, алмуруттан 3'tү үздү. Жетпегенин күбүсү жерге баары түз түштү деп жаттагыла балдар. Эмки сабакка чейин саламатта калгыла.